Саламатсыздарбы, каналдын катталуучулары, коноктору. Биз каналыбызда орус чергесинде жүргөн жердештерибизге билген орус тилибизди бөлүштүрүү максатында видеолорду чыгарабыз. Дагы бир жолу айтып коюп турчу нерсе, бул каналда эч ким мугалим эмес, эч кимдин педагогикалык билими жок. Ошон үчүн биз айткан сабактар, биз сиздерге өзүбүздүн билгенибиз менен бөлүшүп аткан орус тилиндеги сөздөр жана сүйлөмдөр бул орус тилиндеги эң акыркы чындык эмес. Биз ушинтип айтып атканыбыз менен ар жакта орус тилчи мугалимдер, болбосо орус тилин жакшы билген адамдар, кишилер, аялдар, кыздар, балдар, байкелер келип дагы биздин билгенибизге, биздин сизге үйрөткөнүбүзгө, биздин сиз менен бөлүшкөн нерсебизге үстүнө дагы тамчылар тамчылатып сиздин билимиңизге дагы билим кошушу мүмкүн. Ошон үчүн башкалардын дагы үйрөткөндөрүнө көңүл буруп, ушул экөөнүн оңою сизге кайсы болсо, экөөнүн түшүнүктүүсү кайсы болсо, ошону пайдаланууга жана аягында туурасын тандап алууга үндөйбүз. Бүгүнкү сурообузда спрашивать, спросить, попросить, просить деген сөздөрдүн айырмасы кандай, түшүндүрүп бериңизчи, кайсыл жерде кайсыны пайдаланабыз деп Алтынай деген катталуучубуз жазган экен. Мен эми сиздерге башка каналдардан деле көрүп атсаң керек, Алтынай, сенин сурооңо караганда сен башка каналдардан деле көрүп атасың. Сен көргөн каналды мен дагы көрөм, мен дагы үйрөнөм, бирок бул теманы жакында эле көтөрүп чыккан аял, анын багыты Средняя Азия эмес, анын багыты Европа. Ал европалык адамдарга англис тилинен, немец тилинен, ошол тилден орусчаны билгиси келгендерге үйрөтө турганда, ошон үчүн анын түшүндүрүү жолу кичине башкачараак. Жана ал англис тил менен кыргыз тил кандай башка болсо, ал ошол англис тилге тууралап түшүндүрөт да. Ошон үчүн мейли аны көргөнүңүзгө такыр каршы эмесмин. Мен деле көрөм, мен деле үйрөнөм андан. Бирок ошону үйрөнгөндөн кийин сиз сөзсүз Кыргызстандан, Өзбекстандан, Тажикстанды билбейм, Өзбекстандын сөзүн түшүнөбүз, Казакстандан чыккан ушу орус тилди үйрөтүү, бөлүшүү программаларын көрүп, дагы бир жолу тактап өзүңүзгө жакшы түшүнсөңүз, оңой жана тез түшүнөсүз деп ойлоймун. Мен ал аял түшүндүргөндөй НСВ жана СВ кылып түшүндүргөнгө азыр эрте. Мен өзүм НСВ менен СВны түшүндүргөн менен жалпак тилде башка сабактарымды, башка сөздөрдү түшүндүрүп аткандай, азыр шарт мондай сиздин мээңизге кирип кала турган кылып түшүндүрүп бере албайм да НСВ менен СВны. Может, кийин түшүндүрүп берермин. Менин билгенимди эле бияка жеткирип койгондо ал сабак чала болуп калат. Ошон үчүн менин билгеним мындай. Спрашивать, спросить, попросить, просить дегенди мен кандай убакта колдоном, кандай мааниде сүйлөм, сөз айткым келгенде ошол сөздөрдү колдоном, жана мага айтылганда мен кандай мааниде түшүнөм. Ушул 3 багыт боюнча айтайын сиздерге билгенимди. Спрашивать деген биз кыргызча суроо деп эле коебуз. Бүгүн көп видео тартып, өзүм так сүйлөп алып калдым адатымча. Мына, кинолордон угуп эле жүрөбүз. Я спрашиваю в последний раз, где мои деньги? Менин акчаларым кана? Эң акыркы жолу сурап атам сенден деди. Бул сурап аткан киши сизден эмнени билгиси келип атат? Сизден бир нерсени билгиси келип, маалымат алгысы келип атат, акча каякта экенин. Мына, ошондо демек спрашивать дегенде маалымат алуу боюнча суроо экен, бир нерсени билгиси келген боюнча. Спрошу у Анны, могу ли я идти? Мен кете берсем болобу деп Аннадан сурап келейин. Аннадан маалымат алгым келип атат, билгим келип атат, кете берсем болобу экен. Спрашивала домашнее задание. Мугалим үй тапшырманы сурады. Мугалим сизден, сиз үй тапшырманы жасадыңызбы, жокпу, билгиси келип атат, тетрадыңыздан карап. Болбосо өзүңүздөн сурап. Пойду, спрошу у админа. Бүгүн сүт келеби, келбейби билбей атасыздар, продавецтер. Анан Вася кетти. Админден сурап келейин деп. Админден сүт келеби, келбейби маалымат алгысы келип атат Вася. Ошону сурагана кетти. Барып админден сурайт, келеби, келбейби деп. Сизде баарыбыз билгибиз келип атабыз, админден маалымат алгыбыз келип атат, Спросить. Бул деле суроо. Хочу спросить о зарплате. Айлык жөнүндө сурагым келип атат. Мында деле билгим келип атат, канча айлык алат экенимди. Спросить про митинг у тети. Кыргызстанда бүгүн эмне митинг болгон жөнүндө тетяма сурагым келип атат. Тетям бул жерде менин тетям
атамдын немеси, карындашы. Ал мага чооча да. Мына ал эжеге звонить этип, ошо маалымат алгым келип атат. Эмне митинг болду, кандай болду, Ошон үчүн спросить деген сөздү пайдаланып атам. Спроси у Чыңгыза, где все ложки. Кашыктардын баары каякта, Чыңгыздан сурачы. Кашык каякта экенин Чыңгыздан маалымат алгым келип атат. Билгим келип атат, кашык каякта, издеп атам кашыкты. Спросить жана спрашивать деген сөздөрдү бир нерсени билгибиз келгенде, кандайдыр бир маалымат керек болгондо, маалымат билгибиз келгенде пайдаланат экенбиз. Эгер бирөөдөн бир нерсени сурагыбыз келип атса, можно спросить у вас, мисалы, эмне деп айтсам, ваше платье десеңиз, туура эмес болуп калат. Көйнөгүң берип турчу деп айтсаңызчы. Бул эки сөздү только маалымат алаарда, бир нерсе билгиңиз келгенде гана колдонууга мүмкүн. Ал эми просить жана попросить сөздөрүчү. Просить деген сурануу, өтүнүү. Мисалы, Анна просит денег в долг. Анна карызга акча сурап атат. Менден Анна суранып атат, карызга акча берип турчу деп. Эгер Анна спрашивает денег в долг десеңиз, болбой калат. Андай сөз жок. Аны туура эмес айткан болосуз. Демек, сизден суранса, сизден бир нерсени өтүнүп атса, суранып атса, просит жана просить, попросить деген сөздөрдү пайдаланат экенбиз. Прошу вас дать мне выходной. Прошу вас дать мне выходной. Мага выходной берүүңүздү өтүнөм, суранам деп атат. Я не хочу его просить об этом. Мен аны бул жөнүндө сурагым келбей атат. Бул нерсени бир өтүнүп, мисалы, мени Кыргызстанга кетирүүчү самолетко акчамды төлөп деп сурангым келбей атат, өтүнгүм келбей атат деген мааниде. Я не хочу его спросить об этом десем, бул жөнүндө айтып бер, мага маалымат бер деп сурагым келбейт дегенди билдирип калат. Ал эми не хочу его просить об этом десек, бул кыймылды, кандайдыр бир нерсени мен үчүн жаса, барып акчаны коротуп мага билет алып бер деп сурангым келбей атат деген мааниде. Бир эле тамгадан адашсаңыз, сөздүн мааниси демек өзгөрүп калат экен, Сыны коюп койсоңуз, маалымат берерде бир нерсе билгиңиз келгенди билдирип калат экен. Ал эми сыны койбосоңуз, мага бир буюмду бер, мен үчүн бир кандайдыр бир кыймыл, кандайдыр бир действие, жаза, мен бир сенден кандайдыр бир пайда көргүм келип атат деген маанини билдирет. Он просил приготовить манты. Ал манты жазагылачы деп суранды дейт. Мына просил. Он спросил, приготовила ли я манты. Ал сурады. Мына сыны кошуп койсок бияка. Приготовила ли я манты. Мен манты жазадымбы? Ал сурады. Ал маалымат билгиси келди сизден. Манты жазадыңбы, жокпу? Ал эми он просил болуп сысы жок эле айтып калсаңыз, манты жазап берчи деп өтүндү болот экен. Демек, спросила деген маалымат алгысы келди, билгиси келди деген. Ал эми просила деген, просить деген суранды, өтүндү, сурануу, өтүнүү дегенди билдирет экен. Попросила его отключить телефон. Мен андан телефонуңду өчүрүп койчу деп сурандым. Я попросил не повторять эти ошибки. Бул каталарды кайталаба деп өтүндүм. Оля попросила счет. Оля счетту суранды дейт. Счетту бергиле деп суранды дейт. Оля просила счет. Мисалы, анда деле счетту бер деди деген. Антон попросил меня спеть. Антон мени ырдап берчи деп суранды. Антон менден өтүндү ырдап берчи деп. Антон спрашивал, пою ли я десе, мисалы, Антон менден сурады, ырдайсыңбы деп, мени ырдайсыңбы деп. Антон спрашивал болсо, мисалы, Антон билгиси келди, Гуля ырдай бекен, жок бекен деп. Антон попросил меня спеть деген, Антон өтүндү мени ырда деп. Антон билет мен ырдайт экенимди, болбосо жаман ырдасам деле ырдап берчи деди деген сыяктуу экен. Демек, просить жана попросить деген сөздөрдүн кыргызча мааниси бир нерсени өтүнөрдө,
бир буюм сурарда же суранарда кыймыл жасоону өтүнсөк, биз үчүн же башка бирөө үчүн деле кандайдыр бир действие, кыймыл аракет жасоону өтүнсөк, бирөөдөн бир пайда көргүбүз келсе колдоно турчу сөздөр экен. Ал эми спрашивать жана спросить деген сөздөр бирөөдөн маалымат алгыбыз келгенде, бирөөдөн бир нерсе жөнүндө билгибиз келгенде пайдаланчу сөздөр экен. Мисалы мен мынтем: я буду завтра спрашивать у вас. Мен эртең силерден сурайм. Дагы эмне десем? Хочу спросить у вас, до какого часу вы работаете? Силерден сурагым келип атат, канчага чейин иштейсиңер? Можно попросить у вас соль? Сиздерден буюм сурасам болобу дедим, Мен буюм сурасам деп атам өзүм. Буюмду мага алып келип берет. Она просит денег, ал акча сурап атат. Она хочет спросить, можешь ли ты одолжить ему денег десем, ал билгиси келип атат. Сен ага акча бере аласыңбы, жокпу деген маани билдирет экен. Түшүнүктүү болду деп ойлойм, бирок эгер түшүнүксүз болуп калса, дагы кайталаңыз дегиле. Мен бүгүн просто чарчап калдым. Бул 4-5 видео болуп кетти. Эгер түшүнүксүз болсо, дагы кайтала десеңер, мен башкача сүйлөмдөрдү түзүп, дагы кенен кайталап бергенге аракет кылам. Видеобу жакса лайк басыңыз, катталбай көрүп аткан болсоңуз катталыңыз.